Баткендин чек арадагы Капчыгай айылында өткөн жылдын сентябрындагы жаңжалда өрттөлүп тонолгон 77 үй жараксыз болуп кайра курулуу башталган. Алгач курулуш башталганда жаңы жылга чейин үйлөр пайдаланууга берилет деп убадаланган. Кийин март айында бүтөт деп айтылган. Мына көрүп турасыңар, эчтеким жок, курулуш токтогон. Азыр жок дегенде 10 күн болду окшойт. Эч ким жок, материалым жок, рабочиям жок. Капчыгай айылынын тургуну Исабек Тогонов жашы 60-ка таяп калганда үй бүлөсү неберелери менен 6-7 айдан бери батирлеп өз үйүнө келе албай жүрөт. Курулуш болсо минтип улам кечеңдеп жатканын айтат. Өзүбүз Актайда квартирада жашап атабыз, бирөөдүкүдө улуу эгеси ham жазуу опалдем иш көбөйөт. Bizden тирикчилик кылышыбыз иш кылышыбыз керек. Мына үйдү тартып алсаңар болот. Көрүп турасыңар, эчтеке бүткөн эмес. Март бүттү. 15 күндө каяка бүтүрөт муну. Майга барат да, майга барып, апрель аяга чейин бүтүрсө, шунда бүтүп калышым иштебесе ары жок да, эч ким жок мына. Көрүп турасыңар, эч ким жок. Чек ара жаңжалында аталган Капчыгай жана Достук айылдары дээрлик толугу менен талкаланып калгандыктан типтүү кылып жаңы айыл түптүү инфраструктураны заманбап кылуу чечими кабыл алынган. Ал багытта иш башталганы менен элди үйлөрүнө кайтаруу үчүн биринчи кезекте курулуштар бүткөрүлүүсү керек. Сапасыз деле бар окшойт, анан өтө эле сус болуп калды да, мына бүтөр жака чеккеле, мына өзүңөр көрүп турасыңар, бардыгы агарып турган менен ички жасалгалары бар да. Көп бүтө эле калды ички жасалгалары, тышкысын бүтүрүптүр. Ылдый жактан бир 20 үй тапшырылган, болду, калган алып мына бул тарап, мына айылдын основной бөлүгү жактан ал үй берилелек. Сус жүрүп атат, мына өзүңөр көрүңүр, ар бир үйдө бирден экиден уста жүрөт. Тыйын тыпырларынан көйгөй жаралыптыр, мына подрядчик тарабынан. Мен билбейм, ошону мартка дедилер, марттан бүтүп апрель болуп атат. Тездетип бүтүрүп, мына иштер аткарылып бүткөндө элде эле келип оокатын тирикчилигин кылат деген ойдо электебиз. Капчыгайда жараксыз болгон 77 үйдүн 57-синин курулушун өз мойнуна алган компания жетекчилиги апрель айында үйлөрдү толук ээлерине тапшырууга аракет болуп жатканын билдирди. Каражат маселеси эми гана чечилгенин, кыш ичи курулуш солгун жүрүп, мөөнөтүнө жетишпей калганын айтат. Ошо акчаны бүткөндөргө бере албай калдык эле 1-2 күндө. Анан азыр уже акча чечилди, буюрса 10 күндө. Азыр күндө эле 5-тен 4төн үйдү бүтүрүп тапшырып атат. Уже 95%тен өткөн да бардык эле. Анан кышта тоңуп калды, ал жерде суу жок болду. Сууду ташып эптеп бир аз кыймылдап турдук. Учурда чек ара айылдарынан 3000дей тургун курулуштун аякташын күтүп, коопсуздукту ойлоп үйлөрүнө кайта элек.